университетинде кафедра башчы. Биз негизи азыр Туран университетинде өтүп аткан симпозиумга келгенбиз. Эл аралык симпозиум болуп атат. Бүгүн докладыбыз бар. Анан эки иштен бир иштеп, бул жакта кызматташ окуу жайды да көрө келдик. Деги эле бул тилди окутуунун максаты эмнеде? Тилди окутуунун максаты ошол тилде мыкты маданияттуу сүйлөө. Ошол тилде мыкты маданияттуу деңгээлде пикир алышуу бул тилди үйрөтүүнүн негизги максаты болот. Анан мына ушул 2019-жылдын орто жартына чейин деги эле бул тилди окутуунун максаты эмнеде? Тилди окутуунун максаты ошол тилде мыкты маданияттуу сүйлөө. Ошол тилде мыкты маданияттуу деңгээлде пикир алышуу бул тилди үйрөтүүнүн негизги максаты болот. Анан мына ушул 2019-жылдын орто жартына чейин деги эле бул тилди окутуунун максаты эмнеде? Тилди окутуунун максаты ошол тилде мыкты маданияттуу сүйлөө. Ошол тилде мыкты маданияттуу деңгээлде пикир алышуу бул тилди үйрөтүүнүн негизги максаты болот. Анан мына ушул 2019-жылдын орто жартына чейин деген бул ойлордун жыйынтыгы. Ал мындай концепция айтат: тил эки багытта окутулуш керек, эки багытта изилдениш керек. Биринчи структурасы, албетте, анын тыбыштары, адамдар ойлойт анын тили кара депчи. Анан жан өтүп кетсе, башка адамдын тили карайып калат деп ойлошот. Анан бири-бирине жолуккан кезде институту дегенде Жет ата институту жөнүндө жана анын кыргыз-казак элиндеги бир ролу жөнүндө айткым келет. Аталар институту дегенде тикелей Жет ата жөнүндө кабылдасак болот. Баштай берейин. Аталар институту дегенде Жет ата институту жөнүндө жана анын кыргыз-казак элиндеги бир ролу жөнүндө айткым келет. Аталар институту дегенде тикелей Жет ата жөнүндө кабылдасак болот. Баштай берейин. Касташкан жоосу кол салат. Эл тынч өмүр сүрүп, андай бир кыргынга, чабышка, салгылашка, камкордук көрбөйбү. Жөн эле тамак аш бири-бирине ырастчылык билдирем. Ошол сиздердин университет эмес, ошо казактын студенттерине, казак кыздарына өзүмдүн бир кичинекей билимимди бөлүшүп кеткеним үчүн чексиз шүгүрлөр.